Эми бул имараттын дубалдарында президенттин иш башкармасынын мамлекеттик департаментинин кызматкерлери эмес, Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын өкүлдөрү иштешет. Академиянын ишине Манас эпосунда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачыл мурасында камтылган көөнөрбөс руханий, адеп ахлактык жана этикалык баалуулуктарды жайылтууга жана популярдаштырууга, илимий техникалык жана искусство таануучулук изилдөөлөргө көмөк көрсөтүү сунушталды. Ошондой эле илимий практикалык конференцияларды, долбоорлор, сынак, симпозиумдарды жана эл аралык иш-чараларды уюштуруу, аудиовизуалдык, окутуучу, агартуучу, таанып билүүчү материалдарды даярдоо иштери кирет. Айтматов таануучу Абдылдажан Ахматалиев көп улуттуу өлкөбүздүн ар бир жашоочусуна, өзгөчө чет элдиктерге Манас менен Айтматовдун асыл идеяларын сиңирүү керектигин, академия ошол ойлорду пропагандалоо менен алектениши керек деген оюн ортого салды. Анан эми биздин көп суроолор болуп атат, Чыңгыз Айтматов тил адабият институту менен кандай карым-катнашта болот деп. Биз булар ойлойм бири-бирибизди толуктайбыз. Анткени биздин функциябызда дагы ошо Манасты мына изилдеп келгенбиз, Айтматовду изилдеп келгенбиз, чыгарып келгенбиз, кадрларды тарбиялап келгенбиз. Биз өзүбүздүн ишибизди мындан ары фундаменталдуу илим катарында өстүрүп, өнүктүрө беребиз. Мына жогорку окуу жайлардын бардыгында окумуштуулар да ошондой ишти уланта берет деген ойдомун. Жарлыкта айтылгандай, улуттук академия эл аралык гуманитардык комплекстүү программаларды ишке ашырууга багытталган сунуштарды талкуулоо жана иштеп чыгуу максатында дүйнөлүк маданияттын ишмерлеринин диалогдору жана жолугушуулары өтүүчү аянтча катары Ысык көл эл аралык форумунун ишин камсыз кылат. Белгилей кетсек, форум алгачкы жолу 1986 жылы уюштурулса, акыркы ирет 1997 жылы Бишкекте өткөн. 20 жылдык тыныгуудан кийин Ысык көл форуму Чыңгыз Айтматов жана Доор чакырыктары деген аталыш менен көл жээгинде өткөн жылы Залкар инсандын 90 жылдыгынын алкагында уюштурулган. Көндө мына жакшынакай Ысык көл форуму өттү. Бирок ошондо кандайдыр бир уюм муну алыш керек эле, жетекчилигин алып, аягына чейин чыгаш керек да. Муну дагы ушул академия алып атат. Манас эпосы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясына ылайык Кыргызстан элинин гана эмес, бүткүл адамзаттын руханий жана тарыхый маданий дөөлөтүнүн бир бөлүгү болуп таанылды. Мындан тышкары Манас Семетей Сейтек эпикалык училтиги ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес, маданий мурасынын репрезентативдүү тизмесине кирди. Бирок мамлекет Манас таануучуларды тарбиялап чыгарууга жетиштүү көңүл бурбай келгенин айткан белгилүү коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев жаңы академияда алдыңкы илимпоздор иштеши керектигин, алардын мойнунда абдан чоң жүк болоорун билдирди. Манас менен Айтматовдун академиясынын программасын түзүпсүңөр. Демек, программасы бар. Сен койгон маселе жанагы багыттары бар. А бирок дагы багыттардын ичинде дагы түркүн кокту колоңдору болуш керек да. Кандай бөлүмдөр болуш керек? Ал болсо могу академиянын жетекчилеринен. Али академиянын жетекчиси коюлу элек. Мына ошол академиянын жаңы жетекчилери ошол сен айткан эмелердин баарын алып чыгып туруп, анан кийин бул өтө бир кеңири түзүлгөн программаны иштеп чыгып президентке, мүмкүн бүтүн элге жарыялап, анан боротолой бекитиш керек. Топчубек Тургуналиев Манас жана Айтматов сабактарын керек болсо мектеп программасына киргизүү керек деп эсептейт. Ал эми Манаска байланыштуу аттардын каалагандай пайдаланылып жатканына нааразы болгон Рыспай Исаков академия мындай көрүнүштөрдү тескейт деген ишеничте. Адабий жактан дагы толук изилденелек, чындап келгенде башка жагын жөн эле коелу. Тарыхый булактардан, санжырадан, анын математикасын, эсебин, медицинасын, астрологиясын, астрономиясын, тарыхын, санжырасын деп, географиясын деп кете берсек болот да. Мына ошолордун бардыгы дың боюнча жатат. Анда камтылган ойлор, нарыктар, сабактар чечмеленелек. Булардын бардыгын изилдөөдө албетте көптөгөн мээнет талап кылынат. Анан ар бир муунга жеткирип берүүдө дагы өзүнчө сабактар болуш керек. Маселен, бала бакчадагы балдарга өзүнчө, башталгыч, жогорку класстарга, жогорку окуу жай студенттерине өзүнчө окуу куралдарын даярдоо керек деген пикирде. Ар бир багытта өзүнчө, маселен, тулпарлардын сынын эле алып карай турган болсок, саяпкерлер үчүн өзүнчө бир сабак жатат. Манаста бийлик башкаруу системасы кандай болгон, бүгүнкү жетекчилерге өзүнчө бир сабак жатат. Оппозицияга кандай мамиле кылган деген сыяктуу мамилелердин бардыгынан Манастан мисал келтирип, далилдеп, бүгүнкү күндө ошонун кандай сабагын алабыз деген нерседе дагы Манасты чечмелөө жагы дагы бүгүн жайдак турат да.
Кыргыз элинин рух чокусу Манас эпосы деген бийик баа Чыңгыз Төрөкуловичке да таандык. Анын 90 жылдык мааракесинде улуттук маданияттын туу чокусу болгон Манас эпосунун изилденишине, аны басып чыгарууга кошкон зор салымы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан белгиленген. Президент дал ошол салтанатта Манас жана Айтматов академиясын түзүү чечими кабыл алынгандыгын жарыя кылган эле. Бишкектин борборунда, Разаев көчөсүндө китепкана деп салынган жаңы имараттын базасында Манас жана Айтматов академия түзүү чечимин кабыл алдык. Бул жакын арада документтерге кол коюлат. Академия улуттук жана дүйнөлүк адабияттын казынасынын ажырагыс бөлүгү Манас эпосын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жергиликтүү, улуттук жана эл аралык деңгээлдерде жайылтуу боюнча чыгармачыл бирликтердин, уюмдардын жана башка топтордун демилгелерин колдоп, иш-чаралардын комплекстүү тематикалык планын илимий изилдөө, агартуу, маалыматтык коммуникациялык иштин негизинде иштеп чыгат жана анын ишке ашырылышын камсыз кылат. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.